О кагылайын дакансалар. Силер канчалык жек көрсөңөр да Оор Шакирден бүгүн өзгөчө салам. Жана өзгөчө тема. Бейөкмөт уюмдар жана бузуклар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бейөкмөт уюмдар десе бизде бир гана карапайым эл эмес, коомдун алдыңкы өкүлү деген журналисттер арасында дагы бейөкмөт уюмдарды бузуку карап, бузуку деп санагандар толтур экен, жекеден чыгат. Ошондон улам бейөкмөт уюмдар деген эмне бале? Ошого түшүндүрмө берели. Маселен, Төкмакындардын уюгуна айланган Айтыш фонду бул бейөкмөт уюм деп эсептелет. Ошондой эле муфтиятты айталы, ал дагы бейөкмөт уюм. Мамлекеттик уюмдарга кайсылар кирет? КТР, Жанын жеген, ЛТР, Кыргыз туусу, Эркин тоо сыяктуу мамлекеттин акырынан жем жегендер. Эми гранттарга келели. Гранттарга келгенде бир гана бейөкмөт уюмдар алып келбейт грантты. Грантты мамлекет 30 жылдан бери олчойгон суммада алып келет. Азыркы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров эки достун дагы жүргүзүп аткан саясаты ошо гранттар болбосо көз карандыбыз. Биз грантты кайдан болбосун колубуздан келеби, алып келели, Кыргызстандын бакубаттыгы үчүн колдонолу. Маселен, диний чөйрөдө ислам өлкөлөрүнөн гранттар келет толтура. Эгер ошолорду Кыргыздын керегине диний агартуучулукка колдонсо, мунун эмнеси жаман? Бир гана мечиттерди кура бербей, диний асыл баалуулуктарды таанытып, диний дөөлөттү таанытса, ислам дөөлөтүн таанытса, мунун эмнеси жаман? Тек гана биз ошол сырттан келген акчаны Кыргыздын бакубаттыгы үчүн, Кыргыздын жыргалчылыгы үчүн пайдаланууда. Бир гана ошол батыштан алып аткан жокпуз, Кытайдан алабыз, Россиядан алабыз, араб өлкөлөрүнүн албаган жардамыбыз, эч бир жардам сурабаган тарап калган жок. 30 жылдан бери Кыргызстан ошол гранттын эсебинен кылдыратып ишин жүргүзүп келатат. Эми өзүбүздүн ички бейөкмөт уюмдарга келсек, жазуучулар союзу бар, бейөкмөт уюмдар, айтор чыгармачыл уюмдар. Мен өзүмө жакын гана теманы айтып атам, журналисттерге да жеткиликтүү болсун үчүн. Журналисттерге бүгүн таң калганым, ошол бейөкмөт уюмдар десе, жалаң сырттын эсебинен эле Кыргызстандын ичине бузукулук салып жүргөндөй көрүшөт экен. Бейөкмөт уюмдардын Кыргыз коомуна жасаган 30 жылдан берки адилеттик иштерин санайлы. Түрмөлөрдө канчалаган адилетсиздиктер бар, зордук, зомбулуктар бар, ала качуулар бар, уруп соккон, ошондой да адам укугун коргогон, адам эркиндигин коргоп аткан батыштын гуманисттик багыттагы гранттарынын Кыргызга кайсы зыяны тийип атыптыр? Биз ошол ак караны ажыратпагандан улам тар түшүнүктө бейөкмөт уюмдар десе, буларды бир элдин бузукусундай карабай, колдон келсе ошол бейөкмөт уюмдарга моралдык жактан колдоо кылышыбыз керек. Себеби мамлекет артта калып кеткен эчак. Ошо бейөкмөт уюмдар локомотивдей болуп Кыргызстанды алдыга сүйрөп келатат. Бейөкмөт уюмдар дегенде ошол бизнес чөйрөсү дагы булар бейөкмөт уюмдарга кирет. Ошол бизнес секторлору элге жумуш берип атат. Камсыз кылып канча врачтарды, мугалимдерди, айлык пособиянын баары ошол салык төккөн бейөкмөт уюмдардын эсебинен. Ошол эле Садыр Жапаров түрмөдө отурганда бейөкмөт уюмдар коргоп турган. Бейөкмөт уюмдар болгон үчүн зордук, зомбулукка жол бербейли деп адам эркиндиги, адам укугу жөнүндө маселе көтөрүлүп келет. Маселен, Кыргызстанда канчалаган курулуш компаниялар, булар бейөкмөт уюмдар. Ошол биздин Заңкайган шаардын ансамблдик, архитектуралык ансамблин оңдоп аткан ошолор. Бейөкмөт уюмдар бул коомдон, мамлекеттен алдыга озуп кеткен авангардтар. Анан биз эмне үчүн жек көрүшүбүз керек? Биз бейөкмөт уюмдарды жек көргөн себебибиз караңгылыгыбыздан, алардан артта калгандыгыбыздан улам жек көрүп атканы жокпузбу деп өзүңүздөргө суроо берип койсоңуздөр, айланайын дакансалар. Кыргызстандын бакубаттуулугу үчүн колубуздан келеби? Даканса болосуңбу, лямпочка болосуңбу, кандай болбосун, сырттан акча алып келели, гранттарды алып келип, Кыргыз элдин керегине, бакубаттуулугуна жумшайлы. Андан эч ким зыян тартпайт.